күлүп эле кое турган нерсе чынына келгенде. Анткени 20 жылдан бери мени нечен жолу жумалап, айлап телевизордон көрсөткөн күндөр болгон. Алыс кетпейли, мына 15-жылы 22 марттан 24 мартка чейин эмне бир гана көрсөткөн жок. Кийин Бектур Асановтар, Кубан Кадыровтар жоопко тартылып атканда ушулар чайканада сүйлөшкөн, ошол жерде Бекназаров отурган деп мени ортого суротко коюп алып дагы жазашты. Ошондуктан мен ойлойм, күлүп эле кое турган нерсе да. Мен эмне деп соттойсам, сотто көрсөтмө берердин алдында эскертилесиң. Эмне деп көрсөтмө берсем, каякта болбойн, тоодо болбойн, же тиги дүйнөдө болбойм, мен любой убакта ошол көрсөтмөмдү кайталайм. Анткени ал мен өзүм Бекназаров катары кылган иштер арасында жүрүп, мен жакшы билем. Менчелик Мегакомдун ичиндеги ыйкы-тыйкыны билген киши жок Кыргызстанда да, Жатанбай өзү да билбейт. Мына мен ошондо өткөндө пресс-конференция бергенден кийин анан булар ошол 7 жылда каралбай аткан ишти жандандырышты аргасы жок. Анткени Москвадан заявление беришти, Петербургдан заявление беришти, ушул туура Бекназаровдун айтып атканы деп. Бул жерде бирөөдү жаманатты же жакшы кылайын деп аткан максат жок. А чындыгында реалдуу чындык ошондой. 7 жылдан бери ким ушуну кармап отурат? Ким кызыктар? Мына ошол адамдар ошол ишти тергез эле билдинип калат. Ким кызыктар кармап отурат? А ким 7 жылдан бери бийликте отурат? Атамбаев бийликте отурат. Мен отурган жокмун да, мен 7 жылдан бери ишим жок жүрөм. Ошондуктан эмне деп сотто көрсөтмө берсем, бул толук чындык. Ал эми мунагу монтаждап аткан эми белгилүү да, анткени бүгүн эртең Текебаевдин өкүмү чыгат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мен айткан ачуу чындыкты бардыгы айтышты. Булардыкы жалган бирин-бири коргоп атат деп президент айтты. Значит, президент булардыкы жалган бирин-бири коргоп атат дегенден атайын служба президенттин сөзүн тастыктап бир беле чыгарыш керек да. Коомчулукка. Мына булар ушуну Ташиев менен Бекназаровдун аудио сүйлөшүп атканы деп мына чыгарып аткан күнү бүгүн. Жасап атканы. Эми үйүндө окшоштуруп коюш, жолбосо бирөөнүн сүрөтүн окшоштуруп коюш бүгүнкү баг техника жетишкен заманда бул оюн деле эмес. Бир куудулга кичине тыйын берип коюп, Бекназаров туурап койсоң, Бекназаров эмес, Бекназаров чоң аталарынан бери туурап берет. Туурап эле атпайбы, Атамбаевди туурап атат, Акаевди туурап атат, дал эле туурап коюп, үндү чыгарып коюшат. Ошондуктан мен ойлойм, Текебаевдин өкүмү чыгарда ошол убактылуу өкмөттүн берген көрсөтмөлөрү жалган экенин жокко чыгарышын ушуну ойлоп чыгышты.